Эфирде Ачык айкын программасы менен Каныкей Бозгонова, саламатсызбы? Эгемендикти алган жылдардын башында Кыргызстанда аялдар, өзгөчө ишкер айымдар коомду алга сүрөгөн, ал тургай өлкөнүн экономикасына зор салым кошкон чоң күчкө айланган. Бирок алардын ишкердик кылуусуна тоскоол болгон жагдайлар дагы жок эмес. Бүгүнкү күндө дал ушул аял ишкерлерди колдоо максатында Борбор Азияда бир канча ассоциациялардын башын бириктирген коалиция түзүлгөн. Бүгүн ушул уюмдун максаты дегеле алар аткара турган иштер, дегеле Кыргызстанда аял ишкерлердин акыбалы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Эгер бул тема сизге кызык болсо, бизден алыстабай туруңуз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Аялдар ишкердигин өнүктүрүү коалициянын мүчөлөрү келип отурат. Айнура Сагынбаева, Махабат Жакеева, ошондой эле Айжан Жуманалиева. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач сөздү Айнура айым сизден баштайлы. Жогоруда айттык, ушул аялдарды колдоо, өнүктүрүү, ишкердигин өнүктүрүү багытында ушул коалиция түзгөн экенсиздер. Ушул коалиция тууралуу маалымат берсеңиз, бул кандай иштейт, анан максаты эмне? Биринчиден айтып кетер элем, ушу Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү кыймылдарга, демилгелерге көбүрөөк кошулса, ошончолук стандартыбыз да чоңоюп, ошончолук Кыргызстан мамлекет катары, экономика катары жана коом катары да өсүшү ыктымал. Ошондуктан дүйнө жүзүндө WAGE деген бир чоң демилге бар. Бул демилгенин эң негизги максаты ушул кыздар менен айымдарга жардам берүү туш тараптан. Бул WAGE демилгеси аркылуу дүйнө жүзүндө бир топ өлкөлөрдө коалициялар түзүлгөн. Биздин өлкөдө дагы ушул 21-жылдын акырында коалиция жарыяланган. Мен абдан кубанда турган нерсе, бүгүнкү күндө 22 уюмдар кошулуп, биз чогулуулу, ушул чогулуп айымдарга, ишкер айымдарга жардам берели туш тараптан деп чогулуп 22 уюмдар биригип бир платформада коалиция болуп кыймылдап баштады. Бул негизги максаты менимче биримдикте болсок, эл катары дагы, уюм катары дагы, ишкер айымдар катары дагы, эгерде биз күчүбүздү бириктирсек, ойлорубузду бириктирсек, орустарды айтчу эмес беле, бир ой жакшы, бирок эки ой андан ары да жакшы болот деген мисалдарда бириксек, мен ойлойм биз чоң ийгиликтерге жетишебиз. Анткени баары билгендей, Курак деген бизнес ассоциация уюму бар, аны көп кишилер, мамлекеттик кишилер да билишет, донорлор да жакшы билишет. Анткени 10 жылдан бери Курак ишкер айымдар уюму чоң демилгелерди көтөрүп, анан алардын эң бир чоң жыйынтыктардын бири 10 жылдан бери иштеп келатып, ошо акыры 21-жылы ноябрда мамлекеттик ишкер айымды колдоочу программа кабылданган. Бул чоң жетишкендик. 26-жылга чейин. Ошо 1-январдан 22-жыл 1-январдан башталды, 5 жылга алынды. Бул мааниси абдан чоң, анткени Орто Азияда Кыргызстанда гана жок болчу. Өзбекстан, Таджикстан, Казакстанда бир топ жылдар мурда эле бул программалар иш жүзүнө ашырылып, алардын, мен ойлойм, экономикасы бир аз болсо дагы өйдө жылып атат. Анткени ар бир өлкөнүн жарымы айымдар да. Эгерде биз айымдардын талантын, жөндөмдүүлүгүн оюбузга алып, ага бир аз болсо да жөлөк берсек, анда экономикабыз көбөйөт, иш орундар пайда болот, налогдор көбөйөт, налогдор аркылуу пенсиялар чоңоюшу мүмкүн, ооруканалар, мектептердин деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Эгерде өлкөнүн жарымы иштебесе, зомбулуктарды эле көрүп эле үйдө эле отура берсе, нааразы болуп эле, биринчиден үй бүлөгө зыян, балдарга зыян, анан күйөөсүнө, үй бүлөсүнө, кайненесине да зыян болот. Анткени мен ойлойм, ушул өз ичине камтылган, ачылбаган инсан өзүнө эле жаман кылбастан ушу тегерек туугандарына, балдарына да чоң таасир тийгизип, анан экинчиден экономикага такыр салымы жок болсо, мен ойлойм, бул эң негизги бул экономикалык чоң жетишкендик болуп эсептелет. Махабат айым, сиздер дагы ушул аялдардын ишкердигин колдоо багытында иш жүргүзгөн уюмдар, ушул жана коалицияга бириккен уюмдардын бири болуп атасыздар да, Мен ушул Кыргызстандагы аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду деген уюм бар, She Starts кыскача аталышы, ошол уюмдун долбоордо координатор болуп эмгектенем.
жана Айнур айым айткандай ошол жаңы түзүлгөн коалициядагы 22 уюмдун бири болуп эсептелебиз. Биздин негизги уюмдун максаты ошол аялдардын, кыз келиндердин экономикалык жактан жана укуктук жактан ар тараптуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Ошол мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында ошо ар тараптуу ар түрдүү форматтагы деп коебузбу долбоорлорду алып барабыз. Ошол долбоорлордун негизги максаттары ошол билим, айымдардын билим деңгээлин жогорулатуу. Өзүңүздөр билгендей, билим бул негизги ийгиликтин ачкычы деп коебуз. Эгер билим болсо айымда, ал өзүбүз билебиз, айымдар көбүнчө үй бүлөдөгү баягы үй бүлөнүн ичиндеги деп коебузбу, баягы аба ырайы айымдан көз каранды. Себеби айым билимдүү болсо, ал билимдүү балдарды тарбиялайт. Билимдүү айымдын үй бүлөсү билимдүү болот, алардын көз караштары дагы ошо башкача болот дагы. Ошондой ар кандай багыттагы ишкердүүлүктү алып жүрүүгө дагы жакшы сонун идеялары пайда болот да. Анан билимдүү айым дагы зомдукка азыраак кабылат десек болот да. Ошондуктан биздин уюм тарабынан ошол ар тараптуу, ар түрдүү багыттардагы ошол эле айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү аралашып жүргөн айымдардын билим деңгээлин жогорулатуу, мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү, же болбосо башка чөйрөдө өзүбүз билгендей эле айымдар көбүнчө социалдык тармактагы, социалдык чөйрөдөгү да иштерде көбүнчө камтылганда, бирок баягы бул багытта көбүнчө эле мамлекеттик уюмдар, ошол эле больница, мисалы үчүн медицина тармагында, же болбосо билим берүү тармагында деп коебузбу, тейлөө тармагында көбүрөөк ошол 90%ден ашык айымдар тартылган. Эгер ушул айымдардын билим деңгээлин ар тараптуу, ошол укуктук тараптан, бизнести жүргүзүү боюнча, башка дагы азыркы талапка ылайык жана цифровизация деп коюп атабыз, санариптештирүү, ошол жүргүзүп жаткан же болбосо баштап аткан же идеясын ошол санариптештирүү боюнча билимдерин жогорулатуу дагы бул абдан жакшы салым. Мындайча айтканда, сиздер бир гана ишкердик эмес, башка багыттарда дагы билим берүү. Ошол ишкердүүлүккө байланышкан, себеби өзүбүз билебиз, баардыгы байланыштуу, ошол байланышкан багыттардагы айымдардын билим деңгээлин, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө мындай платформа деп коебуз. Ошолорду түзүүгө аракет жасайбыз да. Айжан айым, сиздер кайсы багытта колдоп жүрөсүздөр? Саламатсызбы? Мен дагы ушул аялдардын арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү коомдук бирикмесинин негиздөөчүсүнүн биримин. Өзүм кесибим боюнча юрист, адвокатмын. Көп жылдан бери ушу аялдарды зордук зомбулуктан аялдарды мындай аялдарга жардам берем да, адвокат катары. Андан кийин болсо бизди махабатка кошулам, ушу айтып кеткендей эле көп эле аялдардын экономикалык ресурстарын кеңейтүү, андан кийин укуктук жактан дагы жардам беребиз. Мен дагы өзүм жанагы Coworking Legal Hub деген фонддун негиздөөчүсү болом. Ал биздин негизги максатыбыз адамдардын укуктук маданиятын, укуктук сабаттуулугун көтөрүү да. Бул да өтө маанилүү, Бул абдан маанилүү. Биз азыр көрүп атабыз да, баарыбыз эмне болуп атат. Бул жеке эле аялдар эмес, жеке эле биздин жалпы элдерибиздин маалыматы, укуктук маданияты, деги эле маданият ал абдан төмөн болуп атат. Ошондуктан ушул багытта иштейм да. Жакшы. Айнур айым, айтсаңыз, сиз ушул коалиция түзүлгөнү кандай иштерди жасай алдыңыздар ушул кезге чейин? Анан кайсы жерлерде, ушу Бишкек менен чектелип атасыздарбы же аймактарга чыгып келдиңиздерби? Рахмат сурооңузга. Анткени маселе көбүнчө аймактарда болуш керек да. Туура айтасыз. Коалиция Бишкекте түзүлдү, бирок коалицияга жаңылагы эле Бишкекте иштеген уюмдар гана эмес, чөйрөдөгү талас нарын болуу, айылдардагы да эгерде уюмдар болсо же жеке айым мен өзүм да кошулат элем десе, биздин эшигибиз ачык. Мен билгенимче азыр 4 уюм жана бир нече жеке айымдар заявкаларын беришип, азыр дагы кошулуп атышат. Ошондуктан мен ойлойм, жакынкы арада биз 22 эмес 30га да жакындап калышыбыз мүмкүн. Бул жакшы сан. Анткени баарыбыз бириксек, дагы айтарым, азыр Кыргызстанда абдан жакшы акыбал болуп жатат деп мен ишенем. Анткени 22 жылдын 1-январынан баштап мамлекеттик ишкер айымды колдоочу программа иш жүзүнө биринчи кадамдарын жасап атат. Ошол коалиция мамлекеттик органдарга, ошол мамлекеттик органдардын бир тобу программага кирген. Мисалы
билим берүү министрлиги да бир топ иштерди жасаш керек. Министерство социального развития, НБКР жана башка бир топ, Министерство культуры жана башкалар дагы ушул программаларга иш-чаралар менен киришкен. Ар бир органдын өзүнүн убактысы бар, өзүнүн задачалары бар. Ошондуктан коалиция ошолорго жардам берүүчү орган болуп эсептелет. Ошол биз айымдар жалаң эле бизге бергиле, бизге жардам бергиле, алма буш оозума түштү эбестен биз өзүбүз чогулуп, биз ошол программаны иш жүзүнө аткарууга өзүбүз да кошулабыз. Анткени бул кандай десем, бул баарына тиешелүү болгон нерсе болуп эсептелет. Ошондуктан бир платформага, ушул мамлекеттик программанын платформасына баарыбыз чогулсак, мисалы мамлекет өзү биринчиден бул эң алгачкы Министерство экономикасынын программасы, ошол лидер катары баарыбызды чогултсак, мисалы бүт мамлекеттик органдарды тиешелүү болгон биринчиден, экинчиден бүт ошол бизге окшогон коалиция болобу же башка бизнес ассоциациялар болобу, экинчиден, үчүнчүдөн ошол бизде Кыргызстанда иштеп жүргөн международный организациялардын да баары, донорларды да чогултсак, баарыбыз туш тараптан столго отуруп, менин бунум бар, тигиним бар, мен буну кыла алам, мен тигини кыла алам, анан мамлекет кандай десем, кожоюн катары десем да болот, бизге ушул керек, биздин планыбызда тигил жазылган, бул жазылган, убактысы тигиндей деп ушул чогулап отурсак, чогулап иштесек, ошондо мен ойлойм, ушул ишкер айымдардын программасы иш жүзүнө ашат деп мен толук ишенем. Анткени сиздер билесиздер, балким 30 жылдан бери бир топ чоң мамлекеттик чоң абдан ири программалар түзүлгөн, анын саны 40тан ашык деп жүрүшөт. Бирок бири дагы толугу менен ишке ашкан. Элестетсеңиз, миле уяттагы, намыстагы мен үчүн мисалы инсан катары мен абдан Бул ушу аялдарга арналган деп атасызбы же жалпы эле? Жок, жалпы бул аялдарга, ишкер айымдарга бул биринчи жолу болуп атат. Биз бүт элдерден артта калып, 10 жыл, 20 жыл артта калып, азыр гана 22-жылы азыр гана ушу айтып атып, чакырып атып, сүйлөшүп атып, азыр гана ушул мамлекетибиз кабыл алды. Бирок программанын кабыл алышы бул иштин башталышы. Программа кабыл алуу бул, мен айтып атпаймынбы, женский форум курак 10 жылдан бери ушуга айтып атып, чогултуп атып, адвокаси кылып атып, азыр 10 жылдан бери араң алдык. Эми 5 жыл катары биз чогулуп иштешибиз керек. Мен жана 40тан ашык программа дегеним бул башка программалар, националдык стратегия дейт, аталышы түрдүү барын эстеңге көңүлүмдө жок, чынын айтсам, анткени бири да ишке ашкан жок. Алардын причиналары абдан көп. Ошондуктан биз ошолордун баарын эске алып, ушул ишкер айымдардын программасын иш жүзүнө ашкаралы деп атабыз. Ошондуктан биз өзүбүз киришип, жалаң эле бизге бергиле же тигинткиле дебестен, биз өзүбүз дагы кошкон салымыбызды, билген билимибизди, билген тажрыйбабызды да кошулуп, биз дагы ушул программаны иш жүзүнө аткарууга даярбыз. Бирок албетте биз мамлекеттин ордуна баарын кыла албайбыз, анткени мамлекеттин өзүнүн программасы бар, алар лидер болуп алдыда туруш керек. Бирок биз накта партнер болуп бере алабыз, анткени тажрыйбабыз абдан көп. Колдоо керек, Колдоо, баарыбыз чогулушубуз, анан колдоо керек. Мамлекет тарабынан сөзсүз колдоо керек. Эч бир коалиция болобу, корак болобу, эч ким буну иш жүзүнө алып барбайт, анткени биз мамлекетте жашайбыз. Биз колхоз же башка чөйрөдө эмес, мамлекетте жашайбыз. Ошондо мамлекеттик программа болсо, анда түрдүү органдар кошулуп ошону аткарылышат. Эгерде ошондуктан бул иш жүзүнө жаңы эле башталып атат. Биз уже бир нече иш жүзүнө бир нече пландарды уже аткарып атабыз. Мисалы, биз жакында эле Баткен, Ош, Жалал Абад, Чоң Алай тараптан жаңы эле келдик. Ошо коалиция катары жана женский форум курактын алдында болуп, ушул адвокаси маалымат берүүчү программаны ошо Министерство экономика менен кошо ошону иш жүзүнө ашылып келдик. Азыр жакынкы убакта эми 4 Нарын, Талас, Көл, Чүй областтарына барып, ушул маалымат беребиз. Анткени эң негизги нерсе биринчи кадам бул маалымат берүү.
ушул бул анткени бул коалиция жана мамлекеттик пландагы чоң маселе катары азыр иштеп чыгууга даярданып атабыз. Бирок бул жалаң эле коалициянын үнү болбош керек деп ойлойбуз. Бул Кыргызстандагы 10 миң деген, 100 миң деген ишкер айымдардын үнү болуш керек. Ошондуктан маалымат бериш керек, баарыбыз чогулушубуз керек. Анан айылдардагы айыл кеңештери болобу же губернатор болобу, мэрия болобу, алар дагы өз деңгээлинде бизге кошулуп, чогулап отуруп, пландаштырып, эмне кыла алабыз, эмне керек болот, эмне жетишпей жатат деген суроолорду көтөрүшүбүз керек. Демек, жасай турган иштин баары алдыда. Алдыда. Махат айым, сиздер айтып атпайсызбы жанагы аялдарга билим берүү жагынан жардам берип атабыз депчи? Билимди кандай негизде бересиздер? Каалоочулардын бардыгы алганга мүмкүнчүлүгү барбы же мындай каржы керекпи ал үчүн дагы деген? Анткени ар бир эле айым азыр эми 21-кылым билимдүүлөрдүн заманы деп айтабыз, кааласа керек да бул нерсени. Туура айтасыз. Бул абдан мындай чоң көйгөй десек болот. Себеби биздин оюбузча баардык эле айымды камтыгыбыз келет, бирок өзүңүз билгендей бул иш-чаранын баары долбоорлордун каржылоосу менен болот. Долбоорлор көбүнчө убакыт жана акча каражат жаранынан өлчөмдүү гана болот. Ошондуктан тилекке каршы биз баардык каалоочу айымдарды камтый албай жатабыз. Бирок баягы кандай десек, шартка жараша долбоордун баягы өзүнүн критерийлери болот да, ушул региондо же болбосо ушул санариптештирүү багытында, мисалы үчүн, же болбосо ошол бизнести жөндөштүрүү же баштоо деп коебуз. Ошо түрүнө жараша жана баягы регионго жараша баягы аракет кылып атабыз камтыганга. Бирок тилекке каршы баардыгын камтыганга мүмкүн болбой жатат. Анын үстүнө биздин уюм баягы окуу борбору эмес да. Баягы өзүбүз программа түзүп алып, окута бергендей окуу борбору эмеспиз. Ошондуктан бул окутуу иш-чараларыбыз көбүнчө долбоорлор алкагында болот да. Бирок өзүңүз билгендей, билим ошол аламга жол айылдан башталат дейт. Негизги экономиканы көтөрүп жаткан ошол айылдагы региондордо жайгашкан ишкерлер, анын ичинде ишкер айымдар дагы. Биз ишкердүүлүк десе эле көбүнчө бизде баягы калыптанып калган көз караш бар, бул эркек киши ишкердүүлүк кылат деген. Бирок бүгүнкү күндө өзүбүз байкап көрүп атабыз, аялдар дагы чынында иш жүзүндө абдан ийгиликтүү, керектесе кээ бир учурда эркек адамдарга караганда дагы ийгиликтүү, жеткиликтүү, жетишкендиктерге жетише ала турган, бизнес жүргүзө турган айымдар дагы бар экенин көрүп атабыз да. Биздин тилегибиз ошол ооба азыр учурда маалымат абдан көп, бирок ошол маалыматтын ичинен туура керек боло турган, керектүү өлчөмдөгү маалыматты алганга кичине мындай жөндөм аз болуп атат да. Биздин максатыбыз ошол маалыматтын ичинен тандап көрүп, ушул керек деп алып, анан ошол эле Кыргызстандын ичинде Шистартстын өзүнүн мындай тренерлик, эксперттик базабыз бар. Ошолордун жардамы менен анан ошол айымдарга маалыматты жеткирүүгө аракет кылып атабыз да. Албетте бул форматтары онлайн жана офлайн деп коебуз да баягы. Бирок тилекке каршы акыркы учурда офлайн форматтарда көбүнчө Бишкекте чогултуп жатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бул жака көбү келе албай калат. Ар түрлүү шарттар, баягы эле үй бүлөлүк шарт, балким акча каражаты деген себеби кендирдигеске маселелер көп болот да. Бирок биз аракет кылып жатабыз. Анан бул коалицияда түзүлгөн абдан жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатат. Себеби биз баягы Шистарс бул кичинекей уюм болуп атпайбызбы? Биз канчалык кааласак дагы Кыргызстандын баардык өрөөнүн камтууга физикалык тараптан мүмкүн болбой калып атат да. Ал эми коалиция баягы 22 уюм, анан буюрса 30 болот деп турабыз. Канчалык кеңейген сайын бир уюмдун же болбосо бир айымдын үнү жеткен угулбай да калышы мүмкүн. Ал эми ошол жанагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү боюнча иш алып барып жаткан уюмдар баардыгыбыздын башыбыз бириккени бул жакшы жышаан. Себеби ошол баарыбыз кандай көйгөйлөр бар экенин билебиз да. Ошо башыбызды бириктирип алып, ошол жанагы мамлекеттик программа буюрса кабыл ал деп туруп атабыз. Жылдын башынан баштап ошо иш-чаралар башталды. Баарыбыз биригип алып, ошол эле негизги багыт болгон бул билим, жетишпеген билимди жеткирүү, анан каржылоого болгон чектөөлөр бар. Өзүбүз билебиз, бул боюнча дагы талкуулайт болушубуз керек. Ошол маселелер анан жанагы ошол аял ишкердүүлүгүн алдыга жылдыруу боюнча ар бир инсанга, ар бир жаранга, ар бир ишкерге маалыматты жеткирүү боюнча иш-чараларды алып барууга аракет кылабыз да. Анан коалицияга кошулганыбызга абдан кубанычтабыз. Себеби бул дагы болсо биздин уюмдун гана эмес, ар бир ишкер айымдын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жакшы шарт да.
жана биз мамлекеттик программанын негизинде баарыбыз чогулабыз деп чечтик деп атпаймынбы? Ошол мамлекеттик программанын бир 4 чоң маселеси бар. Бул биринчи маселе биздин НПА закондорду реалдык түрдө туура өзгөртүү болуп эсептелет. Анткени статистика тарабынан чоң көбөйлөр толтура. Жана башка дагы НПА тарабынан чоң көбөйлөр бар. Ошону да чечүү бул биринчи маселеси. Экинчи маселеси бул билим берүү. Ошондуктан долбоорлордагы ушундай уюмдардагы баары чогулуп, ушул көбүрөөк ошо айымдарга билим берүү деген максат. Үчүнчү бул каржылоо. Анткени кредит тарабынан да көйгөйлөр абдан көп. Ошол нерселерди да чечүү. Төртүнчү бул жана стереотип деп атпайсызбы, ошол менен да иштөө. Эгерде билим тарабынан айтып кетсек, билим тарабынан азыр тилекке жакшы болуп турган көп нерсе, азыр долбоорлордун көбүнчөсү ушул айымдарга көңүл буруп атышат. USAID программасы, АБР программасы, ПРООН, Всемирный банк азыр мен мода десем да эметпейм. Активдеше баштасыз. Азыр баарында ошо атайын ошо ишкер айымдарга арналган билим берүүчү программалар көп. Ошондуктан ар бир айым ошол издесе, аракет кылса, мен ойлойм маалымат табат. Бирок ошолорго жардам катары биз ушу платформа түзүп, мисалы азыр Ош Жалал-Абад, Чоң Лайлада атайын WhatsApp'та группаларды түзүп, ошол группа аркылуу дагы маалыматтарды берип атабыз. Мен айткан себебим анткени биз жалаң тренинг, анан мастер-класска эле билебиз, бирок андан тышкары ошол жеке ишкер айымдарга өтө жагымдуу болгон, өтө результатын чоң көрсөткөн ментордук жана бизнес коуч деген программалар жаңы чыгып атат. Мен эл аралык ментор 4 жылдан бери болуп иштеп жүрөм. Орто Азиядагы өлкөлөрдө жана Кыргызстанда дагы. Ошол именно ментордук программанын жыйынтыгы ушунча кубандырат. Анткени тренингте угасың, бир кулагыңа кирет, экинчи кулагыңа көбүнчөсү чыгып кетет. Бул далилденген нерсе. Ментордук программалар бул абдан эффективдүү, анткени бул тажрыйбасы чоң болгон мырза болуу, айым болуу, ушу 7 ай, 9 ай жетелеп чогуу накта проблемаларды чечүүчү ишкер устат болуп чогуу жүрүшөт. Да, практика жүзүндө. Анан жалпы эле маселелерди айта берсизби, стратегическое планирование, маркетинг дей бербестен, накта ушул ар бир ишкер айымдын өзүнүн жекече болгон көйгөйлөрүн чечүүчү абдан жакшы окуу жайы болуп эсептелет. Ошондуктан Женский форум Корак бул ментордук программаны 3 жылдан бери иш жүзүнө алып жүрөт. Калоочулар аябай көп. Ошондуктан азыр башка донорлор менен ушул ментордук программаларды көбөйтөлү деген долбоорду коалиция аркылуу да көтөрүп атабыз. Жакшы, Айжан айым, биз жогоруда айтпадыкпы, сөзүбүздүн башында аялдар өзгөчө ушу Кыргызстанда ишкердик кылууда көп тоскоолдуктар бар, кыйынчылыктар бар депчи. Кандай кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга кабылат? Мен да бир аз маалымат кошуп кетет элем. Тиги коллегалардын сөзүнө, бизде коалицияда жалаң эле ишкер ассоциациялар эмес, жана башка бейөкмөт уюмдар дагы бар. Жана зордук зомбулукка каршы иштешкен да. Анан ушу коалициянын негизги максат, коалициянын бир эмеси бул болсо ишкердик, аялдардын ишкердигин өнүктүрүү жана зордук зомбулукту жоюу да. Анан буну көптөр эле сурашат да, мындай кандай байланышы бар да, эмне үчүн ушул эмени кошуп койдуңар деп эле. Менин оюмча, мындай зордук зомбулукта жашаган аялдар болсо, көбүнчө балдар, аялдар, алар болсо мындай өнүгөйүн десе деле да, мындай абдан көп тоскоолдуктар бар да. Күнүгө эле мага көп эле аялдар кайрылышат да, үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча, жана алимент боюнча, ажырашуулар боюнча, мүлктү бөлүү боюнча. Андан кийин монтип сурасаң, эмнеңер бар, кандай мүлкүңөр бар, эмне бизнесиңер бар десе билишпейт. Эмне үчүн билбейсиңер? Анткени күйөөмдөн корком, андан кийин кимдин атына жазылган билбейм. Бирок же кайненесинин, же кайнатасынын, же башка туугандардын атына жазылган, бирок өздөрүнүн атында эчтеке жок. Демек, аялдар болсо көбүнчө эле мындай үй бүлөлөрдө жашап, балдарды чоңойтуп, көбөйтүп, иштеп деле, андан кийин иштебеген аял жок болуш керек азыр. Иштеп деле көп эле өзүнүн чоң салымын кошот. Бирок мынтип бир эмеге келгенде, алар же өнүгөйүн десе, же бизнес кылып, же монтип ажырашып, андан кийин дагы бирдеке кылайын десе, бөлө турган мүлк жок болуп калат да. Анткени өздөрү башынан баштап аны же билген эмес, же билсе деле коркконунан мынтип
настаивать эткен эмесе менин атыма же күйөөмдүн атына ошону катталыш керек деп ошондуктан кала берет да. Бул эң биринчи тоскоолдук деп мен ойлойм. Экинчиден болсо монтип бизде азыр статистиканы карасак 2 жыл мурун тиги пандемия башталганда биздин Кыргызстандын статистикасы айтты да, мындай көрсөттү да, мындай ошо пандемиянын учурунда аялдарга карата, балдарга карата, аялдарга карата зордук зомбулук 62% көбөйдү. Бул абдан чоң мындай цифра да, көрсөткүч да. Анан мен ойлойм биздин маалымат боюнча 90% аял бизде Кыргызстанда ошо зордук зомбулуктун ичинде жашайт. Эми зордук зомбулук десе эле биз болсо сооктуу, урдуу, анан түрттүү деп эле ойлой беребиз да. Бирок адам башка зордук, психологиялык зордук ар бир үй бүлөдө көп. Мисалы болсо биз деле мынтип күнүгө эле аялдар менен жолугушуп сүйлөшкөндө мына бизнес жасайын дегем, анан кийин же бала бакча ачайын дегем, же мынтейин дегем десе эле айтышат: сен эмне кылмак элең, үйдө отура бер, балдарды бак, сен эмне кылмак элең депчи. Же кыздар болсо мектептен баштап эмне үчүн 9-классты бүтүп атканда көптөр окубай калат. Анткени айтышат азыр көбүнчө ар кайсы региондордо сен окубай эле кой, акчаны эмнеге сага коротосуң, андан көрө балдар окусун депчи. Бул дагы абдан көп тоскоолдуктар. Анан бул болсо бир жагынан ушундай тоскоолдук, экинчи жагынан стереотиптер да. Анткени көптөр дагы деле мага бул абдан кызык да, дагы деле ойлошот. Балдар болсо, эркек балдар бул болсо продолжатель рода деп, а кыздар андай эмес. Ошондуктан балдарга көбүрөөк мындай окуу бериш керек, анан кийин мүмкүнчүлүк бериш керек, а кыздарга антпей эле коюш керек депчи. Бирок бул абдан туура эмес мамиле деп ойлойм. Анан тоскоолдук кыздарга көптөрү азыр болсо интернетти карап эле, инстаграмды карап эле, ютубту карап эле өздөрү мындай чечкимдүүлүк болуп өздөрү алдыга барышат. Бирок бул аз да, мындай сан аз да. Анткени сен күнүгө эле интернетти карайсың, ютубту карасаң, телевизорду карасаң, мындай ийгиликтүү аялдарды көрүп, ийгиликтүү айымдарды көрүп, анан ошондой болгуң келип атат десе, бул эң сонун. Бирок үйгө келип эле анан апаң, атаң, тиги эжең дагы, байкелериң айтып атса: сенден эчтеке чыкпайт, окубай эле кой. Эң негизги максатың бул күйөөгө чыгып балдарды караш керек. Бирок бул эң туура эмес. Ошондуктан бизде могу гендердик стереотиптер абдан туура эмес, тоскоол болуп, анан кыздарга көп тоскоолдуктардан туура эмес маанини берип атат да. Анан бул бир, анан дагы мен айтып кетейин дедим эле, бул жакта могу коалициянын негизги максаты деп сурап атпайсыңарбы? Бул сиз айтып кеткендей эле эң туура. Биз көп болсок абдан үнүбүз жогон болот, чоң болот. Анан бул дагы мен ойлойм дагы жакшы нерсеси бул нетворкинг деп коет. Жана кыргызчасы билбейм, катыш болобу же кандай болот да. Анткени үйдө отурганда сен өзүң үй бүлөдө же зордук зомбулук болсо, же дагы бирдеке болсо, өзүң отуруп ошо илей бересиң, же чөгө бересиңби жаман маанайга да. Бирок монтип ийгиликтүү аялдардын, айымдардын арасына келип, анан кийин алардын идеяларын угуп, анан кийин жөн эле алардын энергиясын алганда сен үйгө абдан башка киши болуп келесиң. Анан кийин бирок күн өткөн сайын да бир айда бир жолу же 2 айда бир жолу мындай ушундай аялдар менен чогулуп, анан алар менен чай ичип, катташып, мындай идеяларды угуп, анан кийин ойлойт экенсиң: мен деле ушундай болсом болот, мен окусам болот турбайбы, минтсем болот турбайбы, анан кийин кредитти тетяктан тапсам болот турбайбы, анан күйөөсү жок деле өлбөйт экем депчи. Анан ушундай ойлор абдан жакшы болот да. Ошондуктан могу коалициянын иши абдан жакшы. Анан региондорго барып, мындай аялдар менен жолугушуп, кыргызча маалыматты жеткирүү, мындай жөнөкөй тил менен да, бул эң сонун деп ойлойм. Анан мен дагы тилектешмин. Анан ишенем ушу 5 жылдын арасында мындай көп мындай жетишкендиктерге жетишебиз депчи. Демек, чөйрө керек деген сөздү айткыңыз келип атат, ишкерлик кылам деген аялдарга чөйрө керек деген. Гендердик стереотиптер боюнча айтып атпайбызбы? Бизде ушул боюнча башка өлкөлөрдөн кандай айырмаланабыз? Ошол эле алыс кетпейли, Борбор Азия өлкөлөрүн алалы. Кыргызстанда акыбал кандай? Анткени биз салыштырмалуу эми демократиялык өлкө деп эсептелебиз да. Негизи эле мен сөздү гендердик теңсиздик деген түшүнүктүн өзүнүн бир эки сөз айткым келип турат. Менимче баягы аялдар азыр ушу гендерлик теңсиздик болуп атат, муну жоюш керек десе эле, кайра эле элдер толук түшүнбөй, ошо түшүнүктүн өзүн таза так түшүнбөстөн эле отур үйгө каяктагы теңсиздик деген мындай көп карама каршылыктар болуп жатат да. Гендерлик теңсиздик бул сөзсүз гана аял ишкер болуп, үй жайын таштап, бала бакарасын таштап көчөгө басып кетейин деген жок да. Негизги максаты айым баягы самореализация деп коебуз го, өзүнүн оюнда болгон нерсесин же болгон өнөрүн
кыялын ишке ашырса, ал айым бактылуу болот. Айым качан бактылуу болот? Үй бүлөсүндөгү аба ырайы деп коебуз, жакшы болот. Балдарына жакшы мамиле, жолдошуна жакшы мамиле, андан сырткары экономикалык жактан дагы үй бүлөнүн социалдык экономикалык акыбалы жакшырат, жашоо шарты жакшырат. Балдарга билим берүүгө, жакшы кийиткенге, бир жака алып барга, башка жакка барганда көз караштары өзгөрөт деген сыяктуу көп мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Ошондуктан бул гендерлик теңсиздик дегенди менимче ошол кош айта жүрүш керек да. Бул кандай мааниде айтылып атат, эмне максат менен жасап атабыз депчи. Ошондуктан бул абдан маанилүү. Анан негизги жасап аткан иш-чарабыз менимче ошол жанагы эле билимден башташыбыз керек. Билимден. Себеби бизде баягы айырмабыз ошол да. Орто Азия бул көбүнчө мусулман, ислам динин кармаган мамлекеттерибиз, бирок биздин өзүбүздүн баягы менталитет деп коебуз да. Биздин улуттарда, элде мындай аял киши үй бүлөнүн куту, үйдөгү очокту кармаш керек, үйдө отуруп баланы тарбиялаш керек деген баягы калыптанып калган көз караштар бар. Бирок азыркы учурда ошол эле ийгиликтүү ишкер айымдар көргөзүп атат. Ошол бир эле учурда үй бүлөсүн дагы, баласын да жакшы тарбиялап, жолдошуна дагы колдоо көрсөтүп, андан сырткары өзүнүн ишин ийгиликтүү алып барууга жетише ала тургандыгын көргөзүп тастыктап атышат да. Бул даже ар кандай изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталып атат. Ошол ишке айым эгер ишкердүүлүктү баштаса, ал жоопкерчилик менен ошол ишине мамиле кылат экен да. Ошол эле мисалы үчүн кредит алууда, алган кредитин убагында төлөп берүүгө аракет кылат. Проценти менен, пайызы менен жоопкерчиликтүү мамиле кылат да. Анан бирок тилекке каршы жанагы эле ошол статистиканын негизинде көрүп атабыз. Аял киши эркек кишиге караганда көп учурда баштаган ишин жабууга аргасыз болот. Себеби ар кандай шарттар, үй бүлөдөгү шарттар, себеби ал жолдошу үй бүлөсү менен гана эмес, кайын журту менен чогуу турган шарттар болот, айыл жергесинде жашаган болот. Ошол эле теңсиздик дегенибиздин бир маселеси да ошол да, үй бүлөдөн болгон колдоо. Ошол эле жолдошунун түшүнүп колдоосу, бала бакырасынын ошол энесинин иш жүргүзүшүнө шарт түзүп көмөк көрсөтүүсү, же болбосо кайын журтунун туура түшүнүп, ошону колдоп, ошол эле кошумча окуу билим алайын десе, ошого шарт түзүп берүүсү. Ошол тегеректеги жана Айжан айым айткандай деле колдоо, ошол тегерек чөйрөңдөгү болгон түшүнүү. Ошол тоскоолдуктарды жеңсе болобу? Жеңсе болот, албетте, бирок убакыт керек. Бирок жеңсе болот. Эми жеңүү деген сөзсүз түрдө эле биз кыйынбыз деп алдыга салып желекти көтөрүү эмес, бирок ошону туура маалымат берип, туура жеткирүүнүн негизинде менимче жеңсе болот. Албетте, бирок баягы тилекке каршы менталитетибиз бар, бир көп убакыт керек бул көз карашыбыз өзгөрүүгө. Бирок азыр өзүңүздөр байкап жатасыздар, кичине жылыш бар. Башка Казакстан, Тажикстан, Түркменистанга караганда мен жеке тажрыйбам боюнча Кыргызстанга жакшы эле мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби өзүңүз белгилегендей демократия, кичине баягы оюбузду ачык айтканга мүмкүнчүлүктөрүбүз кененирээк да. Анткени жеңсе болот, бирок көп убакыт атасы анын баарын өзүбүздүн примерибиз менен көрсөтүш керек. Мына мен бир да 4 балам бар, бир да жолу үйдө декретте отурган эмесмин. Мен ойлойм, бул айымдар дагы анткени дайыма иштегенбиз да. Бир ай үйдө отургам, анан кийин мамама жардам берип дайыма иштегенбиз. Бул жерде менин балдарым мисалы үйдө отурат деген мындай ою да жок да, кыздарым деле, балдарым деле. Анан алар ушундай примерди көргөндө анткени окушуп атат, анан кийин үйдө отурам, анан минтем, анан үй жыйнайм, анан кийин анын баарын жасашат, бирок ушундай деген ойлор да жок. Мисалы болсо кичинекейиңден баштап көрүп эле үйдү жыйнаган апаң болсо, балдарды садикке алып барган апаң болсо, тамак жасаган апаң болсо, атаң башка мындай жардам бербесе, ошондой эле бойдон кала берет да, ошол модель семьи деп коет да. Анан бул жактан дагы айтып кетпедиңизби, жана аялдар бүт баардан калат экен. Балдарды дагы өстүрүп, жоопкерчиликтүү болот, иштейт, анан минтет, анан тигинтет. Анын үчүн биз болсо эркектер мисалы 7-де жумушка турса, аялдар 5-те туруш керек же 4-те туруш керек. Анын баары туурда көп аялдар ошентип гана ийгиликке жетип атат да. Бирок экинчи жагы дагы бар да. Сен 10 жыл 5-те турасың, бирок 10 жылдан кийин тиги здоровье, ден соолугуң башкача болуп калат. Андан кийин сен
сен ойлойсуң, мен ошо 10 жылдан бери же 20 жылдан бери беште туруп мага керек беле же кереги жок беле, эмне үчүн балдарды мен эле карашым керек. Анткени балдардын атасы деле бар, эжесинен деле барсың, анан кийин могу үй бүлөдөгү мындай обязанностьларды, анан кийин балдарды мектепке алып баруу, тиги алып келүү, тигиндей мындай бул үй бүлө да, анан кийин ошону мындай сүйлөшүп, анан кийин теңирээк бөлгөнгө мындай эме кылыш керек. Бирок үй бүлө бала чакадагы каралбай калбаш керек деген сөзсүз маселе. түрдө. Анткени тарбия берүүдө эненин ролу чоңураак да атага караганда. Аял үй бүлөдөн чыгып кетүү эмес да. Мисалы азыр жакынкы бир нече айда Курак форумуна бир топ күнүгө заявка берип, биздин катарыбызга өтүп атышат. Анан тааныша келгенде мен абдан кубанам да. Ар бир айым туруп, мен 2 бизнесим бар, 5 балам бар, күйөөм тиякта иштейт. Экинчиси туруп, менин 4 балам бар, күйөөм тиякта иштейт, өзүм тияктанмын. Азыр 3-чү бизнести ачайын деп атам. Таланттары абдан көп да. Ошол таланттуу айымдарды бир аз жөмөлөп, бир аз жанына туруп, сен кыйынсың, сен молодецсиң, ушу деп жардам берсек, кандай колдоого муктаж ошо ишкерлик кылам дегендер дагы ишкер айымдар. Биринчиден ишкер айымдарга чөйрө керек. Эгерде бириксек, биз көп нерсени иш жүзүнө алып барабыз. Анткени мисалы Курак уюмунда биз бирибиздин абдан колдойбуз да, бирибизден сатып алабыз, бирибизге тажрыйбабыз менен бөлүшөбүз. Сен тигинсен өтө жакшы болот. Мисалы Европада таанышым бар, ошо менен байланышсаң Европага чыгышым, чөйрө керек. Баарыбыз чогулуп, бирибизге көмөк жасап, чогуу жүрүшүбүз керек. Анан дагы үй бүлөдөгү мисал келтирип деп атпайбызбы, бирок албетте бул маселени жылыш үчүн көп убакыт керек деп ойлойм. Бул бир заматта 5 жылда чече албайт го деп ойлойм. Анткени эгерде биз билим берүү министрлигинен алып келсек, жана бир топ уюмдар анализ кылып жасашкан, ар бир математика, история, географиясы, кыргыз тил сабагынан жана окуу китептерин карап көрсөк, тим эле сүрөттөрдүн баары эле жалаң эле эркектер. Кыз киши 2-3 жолу эле кезигет, анан артында идиш-ак жууп аткан болот. Калганы бизнесмен эркек бала, депутат сөзсүз эркек бала болуп көрсөтүлөт да, президент сөзсүз эркек бала. Анан бир жакта бул дагы таасир берет деген. Албетте бул дагы стереотип деп коет. Анан кыз киши ушу кичинекей балдар ушуну көрүп атса, мен тиякта эле жүрүшүм керек турбайбы, мен алдыга чыкпашым керек деген ойлор. Ошондуктан бул маселени чечиш үчүн мамлекет, анан коом, анан үй бүлө, анан билим берүүчү мекемелер чогулап иштесек, ошондо гана алдыга жылышыбыз мүмкүн. Бирок алдыга жылышыбыз керек. Антпесек, менин оюмча биз эл катары, улут катары өтө эле төмөн кете берсе. Анткени айым, аялзат бул улуттун кутусу да. Ошондуктан Демек бул жерде сиздердин дагы, анан мамлекеттин дагы алдында чоң милдеттер бар экен да, аткара турган. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Кыскача жыйынтыктоочу сөз берейин экөөңүздөргө, Махабат айым. Бүгүнкү күндө ошол негизги мүмкүнчүлүктү кеңейтүүчү булак бул билим. Ошондуктан менимче билимди бул ошол эле бала бакчадан баштап, жана кыз балага, эркек балага сен эркек баласың, сен кыз баласың деп бөлбөстөн баардыгына тегиз так маалыматты берүү, анан ошолорду үйрөтүү, жана критикалык ойлонуу деп коебуз, маалыматты туура иштетүү, туура маалыматты кабыл алып, ошону колдоно билүү. Ошону бала бакчадан баштап мектепте, чоң окуу жайларда ошол билимден баштасак, анан эле каржы булактарын дагы ошол карап чыгып, кандайдыр бир жеңилдетилген ылайыктуу шарттарда болобу, ошондуктан бири-бирибизди колдосок, бир жакадан баш бир жеңден кол деп коебуз, баарыбыз бириксек, бул алдыда турган максаттарыбызга жетүүгө жакшы шарт түзөт деп ойлойм. Баарын өзүбүздөн башташ керекпиз, үй бүлөдөн өзүбүздүн примерибиз менен көрсөтүп, андан кийин аялдарга эмне деп айтат элем, бири-бирибизге жардам болуп, жөлөк болуп, анан кийин мындай ошондо гана биз өнүгүп кетебиз. Анткени ошондо жана көрө албастыкты калтырып, анан кийин жана гендердик стереотиптерди калтырып, алдыга жылышыбыз керек. Буга жана колдоо жана жардам эле керек да, бири-бирибизди колдоп жана жардам беришибиз керек. Рахмат, урматтуу айымдар, убактыңыздарды бөлүп бизге кызыктуу маек куруп бергендигиңиздер үчүн ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер New TV'де ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.